Зарипбек Аданбаев Баткен облустук сотунан Ысык Көл облустук сотуна судья болуп келди. Анын иштеп баштаганына 2 күн болду. Атасынын жолун жолдоп 2010 жылдан бери бул тармакта кызмат кылат. Мен элге кызмат кыладым дегем. Ошо мыйзамды так сактайбыз деп. Ошон үчүн кызыгам, жакшы көрөм. Ошо кызмат аркылайм буюрса. Элге кызмат кылам, мамлекетке. Сотторду ротациялоого ылайык Ысык Көл облусуна 7 судья которулуп келди. Азамат Абдраимов Жалал-Абад облусунан, Алдаярбек Абдыбеков Нарын облусунан, Зарипбек Аданбаев Баткен облусунан, Койчубек Жобонов Ош облусунан, Самирбек Закиров Ош облусунан, Бакыт Калыков Жалал-Абад облусунан, Нурлан Чериков Бишкек шаардык сотунан Ысык Көлгө которулуп келди. Орун алмашуунун максаты кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупцияны болтурбоо, калыстыкты камсыз кылуу максатында жүрүүдө. Учурда Ысык Көл облусунда жаңы келген судьялардын жашоо шарттары камсыз кылынды. Албетте бул маселе да чечилип каралган. Соттор кеңешинде дагы бул маселелер талкууланган. Мисалы, ошол соттордун көчүп конууга кеткен турак жай менен камсыз кылуу маселелери боюнча дагы толугу менен чечилип атат. Бардыгы чечилип атат, жакшы. Ар бир судьяга азыр талап катуу коюлууда. Жогорку соттун жетекчилиги тарабынан дагы ишти кароо сапатына, тартипке көп талаптар коюлуп, мезгил талабына ылайык талаптар күчөтүлүүдө. Бул туура деп эсептейм, себеби кай жерде тартип талап болбосо иш жакшы жүрбөйт. Жалпы Кыргызстанда жергиликтүү соттордун 312 судьясы өлкөнүн аймактарына ротацияланды. Ал эми Ысык Көл облустук сотунда бүгүнкү күндө 10 судья кызмат кылат. Иния Тергешева, Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.